Президенттин басма сөз катчысы Дайырбек Орунбеков Адахан Мадумаровдун курултай жөнүндө мурунку жана азыркы пикирин салыштырып видео бөлүштү. Курултай деген мен бул жерде отурган аксакалдардын пикирине кошулам. Бул улуттун жүзү, улуттун намысы, улуттун үнү керекпи? Улуттун ыйы менен улуттун кубанычы боло турган. Ошону чагылдыра ала турган. Баягы нукура кыргыздын каада салкына таянып олтуруп, баалуулуктарга таянып олтуруп, биздин улуттук жүзүбүздү көтөрө турган бир кеңешме. Курултай бул өтө кооптуу көрүнүш. Бул кооптуу көрүнүш. Бийликке келген тирандардын көпчүлүгү ушундай жол менен өздөрүн мыйзамдаштырышкан. АКШдан курал сатып алып, Кыргызстан аркылуу Россияга сатып жүргөн трансулуттук уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү кармалды. УКМК шектүүлөр мындай иш менен 2022 жылдан бери алектенип келгенин билдирди. Алар сатып алган куралды видео аппаратурага деп көрсөтүп, почта аркылуу Кыргызстанга жөнөтүп турушкан. Бул жерден комплект чогултулуп, Россия Федерациясына сатыкка чыккан. Атайын кызмат мындай товардын негизги кардарлары Крим чөйрөнүн өкүлдөрү экенин айтты. Жалпысынан Россияга 300дөн ашуун курал жөнөтүлгөн. Шектүү куралдын кезектеги партиясын алып жаткан жеринен кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Мына азыр эле бүгүн болгон кырсык окшойт. Машина экиге бөлүнүп кетиптир. Столба кулайын деп калыптыр, зым эле кармап калыптыр. Абайлабай дагыла. Жигиттер каржап атканда абайлабагыла. Восток менен Красноярска бараткан жолдо Востоктон алдыраак. Машина экиге бөлүнүп калган. Бүгүн 17:00 чамасында ысык ата Крор Красноярска унаа жолунун 10-чакырымында Nissan үлгүсүндөгү автоунаа кырсыктады. Айдоочусу түндүктөн түштүктү көздөй бара жатып, ролду башкара албай калган. Натыйжада жолдон чыгып кетип, түркүктү сүзгөн. Жаракат алгандар жок. Чүй ойупнун аба ырайы кескин өзгөрүп кеткенине байланыштуу айдоочулардан жол эрежесин так сактоого чакырат. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Севашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Башкы прокуратура блогер Жолдубаеванын тергөө абагында зомбулук көрдүм деген билдирүүсүнө жооп берди. Башкы прокуратура блогер Батмакан Жолдубаеванын абакта кармалып турганда зомбулук көрдүм деген билдирүүсү тууралуу 30 январда маалымат берди. Мекеме текшерүү жүргөнүн, анын жыйынтыгында Жолдубаева менен ал зордуктады деп айткан НС аттуу жаран бир учурда бир жабык жайда кармалбаганы аныкталганын билдирди. Башкача айтканда, Жолдубаева 2022 жылы 28 мартта Баткен райондук полициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилип, ошол эле жылы 13 апрелде Жалал Абад шаарындагы номер 53 түзөтүү мекемесине которулган. Ал эми НС аттуу жаран 2022 жылы 28 мартта Кадамжай райондук милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилип, 8 апрелде Ош шаарындагы номер 25 мекемеге которулган жана 2-июнга чейин ошол жерде болгон. Мындан сырткары Жолдубаева колун кесүүгө ага коюлган айыпка макул эместиги себеп болгондугун 2022 жылы апрелде жүргүзүлгөн тергөөгө чейинки аракеттер учурунда билдиргендиги тастыкталды. Бул факты боюнча өз учурунда Ички иштер министрлиги тарабынан жүргүзүлгөн текшерүүнүн жыйынтыгы менен Баткен РЭБин жетекчилигинен баштап нөөмөтчү кызматкерлерге чейин жалпы 19 кызматкер ар түрдүү тартиптик жазаларга тартылган деп жазылган маалыматта. Мекеме ушул себептердин негизинде Баткен райондук прокуратурасы кылмыш ишин козгоодон баш тартканын, мындай чечимдин
мыйзамдуулугу учурда Баткен облустук милициясында каралып жатканын кошумчалады. Блогер Батмакан Жолдубаева Фейсбуктагы баракчасы аркылуу 2024-жылы 25 декабрда түз эфирде видео кайрылуу жасап, 2022 жылы Баткен райондук милициясынын убактылуу кармоочу жайында кармалган учурда зордук зомбулук көргөнүн айтып чыккан. Ал абакта отурганда түрдүү кысымга кабылганын, жакындары алып келген тамак-ашты, кийим-кечени алып коюшканын да билдирген. Ички иштер министрлиги блогер буга чейин соттук отурумдарда зордуктоо жөнүндө айтпаганын белгилеп, анын соңку сөздөрүн коомчулуктун көңүлүн өзүнө бурдуруу аракети катары сыпаттаган. Ошол зектерге салып берген кол астыңызда кызматкерлерге эч нерсе кыла албадыңыз, туурабы? Баарын айдалды го ишти. Айдалган жок. Эркиниңиз жүрөт. Кудай сактасын, мен Кудайга акмын. Жок. Ошону билесиз, туурабы? Азыркы күнгө чейин угуп туруң. Угуп туруң мени. За то, что кол kesilген дейт. Наказание алгансыз, сөгүш эле алгансыз, болду. Башка эч ким эч нерсе болгон жок. 32 бала наказание алган. Только сөгүш эле алган. Алар өз калоосу менен кеткен. Кеткенге мажбур кылдыңар аны. Мени салып берген үчүн. Кудай сактасын. Андай окуя болгон эмес. Kur'an karmap berim men. Kur'an karmap berim. Men жалган айтып аткан болсом, meni Kuday ursun. Kuday ursun, men жалган айтып аткан болсом, men Kur'an karmap berim. Kimge salıp bergениңерди да айтам азыр мен түз эфиргечи. Кудай сактасын. Мен да сотко берем болбосо. Макул сотко бере бериңиз, пожалуйста. Мени ким заказ кылып атат? Кыргызстан менен Өзбекстан соттолгон жарандарын алмашат. Кыргызстан менен Өзбекстан соттолгон жарандарын бирин-бирине өткөрүп беришет. Мыйзам долбоорун жогорку кеңеш 3-окууда кабыл алды. Башкы прокурордун орун басары Үмүткан Конкубаева депутаттарга Өзбекстан Республикасында Кыргызстандын 42 жараны, Кыргызстанда Өзбекстандын 97 жараны жазасын өтөп жатканын маалымдады. Бул жарандардын баары өз өлкөсүндө жазасын өтөй беришет. Өлкөлөр ортосунда соттолгондорду өткөрүп берүү боюнча келишим 2024-жылдын 18-июлунда Ташкентте түзүлгөн. Булак, Ош ТВ. Вашингтондо кыйраган учакта орусиялык фигурист машыктыруучулар болгон. Вашингтондо абада тик учак менен кагышып кулап түшкөн учактын ичинде фигуристтер жана АКШ чемпионатына учуп келген орусиялык машыктыруучулар болгонун орусиялык басылмалар жазды. Учакта 14 фигурист, анын ичинде Россиянын курама командасынын курамында 1994-жылы коньки тебүү боюнча жуктар боюнча дүйнөнүн чемпиондору Евгения Шишкова менен Вадим Наумов болгону айтылууда. Соңку маалыматтар боюнча каза болгондордун саны 60-ка жетти. Учакта жалпы 64 адам болгон. Бишкекте шаардык кеңештин депутаттары менен мэрдин ортосунда жаңжал чыкты. Бүгүн 30-январда Борбор калаанын мэри Айбек Жунушалиев шаардык кеңештин бир катар фракциялардын биргелешкен жыйынына катышты. Талкуу учурунда муниципалитеттин башчысы депутаттардын мэрияны алаксытпоону жана жетекчилерди жыйындарга чакырбоону суранып, жыйында кайым айтышы жаралды. 14-ндө сессияны өткөрөлүк. Биз даяр болуп келип. Биз койдук. Биз коебуз анда. Айбек Жаныбек. Сиз эмес. Вот силер дегиле анда. Анда силер койдуңар. Мына президиумда силер коюп бердиңер. Бизге керек болсо биз анда 4 күнүндө коебуз. Рахмат. 14-нө койдуңар. 14-нде биз сессияга келелик. Мына программаны Мирлан Кубанычбек силерге доклад кылып берсин. Анан Кубанычбек Камбарлич айтканда бизге уруксат берди, биз барып ишибизди кыла берелик. Макулбу? Рахмат. Макул эмес Айбек Жаныбекович. Биз программаны сиздин өзүңүздөн угайлы деп атабыз. Макул Айбек Жаныбекович, түшүнүктүү.